Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен бүгүн мен Кубаныч Чороев жана Байыркы көчмөн цивилизациясы коомдук фондунун байкоочу кеңешинин төрагасы Кудайбергенов Зоотбек Чороевич. Өзүңүздөр билгендей, мен ошол коомдук фонддун төрагасы болом жана биздин негизги максатыбыз Талас областындагы тарыхый маданий комплекстерди изилдөө жана ошол жөнүндө материалдарды даярдап бүгүнкү күндө ушул көрсөтүүлөрдү баштап отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү ошо коногубуз жөнүндө бир аз айта кетсем, Зоотбек Чороевич экс прокурор, бир нече областтын прокурору болгон жана юридика юрист кесиби боюнча, бирок ошондой болсо дагы акыркы эгер мүмкүн бир 15-20 жылда ушу Куранды изилдөөдө дагы көп тажрыйбасы мол инсан деп айтсак болот. Анан бүгүнкү күндүн негизги темасы, биз өткөндө бир жолугушканда Зоотбек Чороевич айтты, мен ушу Манасты Курандан таптыйм, азыр далилдерди, аргументтерди ушу изилдеп атам деген. Анан бул тема өзгөчө кызыктуу деп айтсак болот бардык эле кыргыз жарандары үчүн. Анткени себеби эми Манас деген биздин кыргыздын түп атасы болуп эсептелет да. Анан ошондуктан биздин түп атабыз бул Куранда жазылган болсо, кандай жагдайларда, кайсы жерде кантип ушул атабыздын аты жазылган жана бул эмнени түшүндүрөт. Ошонун алкагында биз бүгүнкү ушу ачылыш көрсөтүүбүздү баштасак, анда эмесе Зоотбек Чороевич, сизге биринчи суроо, ушул Манас атабыз Куранда жазылган. Бул эми Кыргызстанда канчалык багы киши Куранды билген киши көп, бирок кыргыздын мындай тарыхында десек болот, бул биринчи жолу бул гипотезаны, бул концепцияны сиз сунуштап жатасыз да. Анан бул кандайча сизге келди? Рахмат. Биринчиден мен бул ушул Куранга араб тилине 1999 жылы ушул кызыгып келатам да. 2000 жылы мен ушу Баткенде иштеп атканда бир бала ушул Египетте 4-чү курста окуйт экен, ошол үйүнө, Баткендики жигит экен, үйүнө келип каникулга келгенде ошол 2 ай ошодон сабак алдым эле. Анда Баткен областынын прокурору болуп чыккан. Кийин 2003 жылы бул маселеге мен мындай жакын киришип, бир 3 ай, 4 ай Куста университетине барып, араб факультетинде ошол сабак, ошол жазганды, окуганды үйрөндүм. Анан ошол эле жерде иштеген бир араб мугалим бар экен, өзү доктор наук, ошого Курандан ошол доктор намын защита кылып бир, ошодон үйүнөн барып сабак алып жүрдүм. Анан 2014 жылы январда умрага бардык үй бүлөбүз менен. Анан октябрда хачка, ошол эле жылы Кудайдын жардамы менен ушул хачка бардык.
Анан ошол хачка барып көп ошол кишилерден аргандай маалымат алып, ошодон баштап намазга ага чейин кээ бир намазды кой берсек, ошодон кийин кой бербей 5 намаз кылып окуп, анан ошол bir жыл болду күнүгө эртең менен күн чыкканга чейин мен ошол Куранды арабча эртең менен bir жарым саат 1 саат окуйм. Ошол өткөн жылдын октябрь айында Куран окуп атып, Саад деген 38-чи сураны окуп атып туруп, Манас деген биринчи сөздү таптым. Анан Манастын сөздүн таап туруп, анан өзүм изилдөө баштадым. Бул кантип кирип калган? Бул кимдин сөзү деп. Анан жанагы араб мугалимдерден, арабча окуган биздин кыргыз жарандардан сурасак, бардыгы эле айтат, бул Манаска тиешеси жок. Биздин Манаска тиешеси жок, бул арабтын сөзү. Анан ошол бул жерде ошол арабтын сөзү деп. Анан эми мен өзүм кесибим боюнча юрист болгондон кийин далилдерди сурадым. Далилдерди эч ким мындай канаат тургандай берген жок да. Анан кийин ушул жерде сиздин максатыңыз ушу Манас деген араб тилинде сөз барбы? Барбы? Да, болсо эмнени билдирет, ооба. Ошону көп изилдедим. Анан баягы ошол bir жылда мен баягы кыргызча окуйм, орусча окуйм, жана арабча окуйм. Бардыгын баягы туура түшүнүш үчүн, ар бирин мазмунун туура түшүнүш үчүн ошо 3 тилде окуп, анан ошол мындай салыштырып, анан ушул анан өзүм мисалы мына бизде жанагы 3 түшүнүктүү болуш үчүн биз ошо тактап эметип койбойбузбу? Кайсы сура, анан кайсы аят жөнүндө кеп болуп атат да. Анда мен арабча эле окуп берейин. Арабча окуп берейин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сад вал Курани зи-зикр. Балиллазина кафару фи иззати ва шиқақ. كما أغلقنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناس. Бул жерде, значит, мен биринчи ушул эмеден ким кандай ушул Манасты чечмеледи, которду, ошону эметип берейин. Бул дагы тактоо иретинде айтып кетейин. Сура 38-чи сура Курандын Сад деген сурасы 3-чү аят. Аяты жөнүндө кеп болуп атат. Ошол жерде Манас деген сөз аягында кездешип атат. Кездешип атат, ооба. Анан ошо Кулиевдин ошо переводуна окусак мындай деп жазып атат да, 3-чү аятты. Как же много поколений погубили мы до них. Они взывали, но уже было поздно для того, чтобы уклониться. Бул жана Манасты уклониться деп чечмелеп атат. Анан биз менен тигил словарин карап көрдүк. Уклониться деген бул тахараба экинчиси эмеси бар экен, тахас деп. Тахалас дейт, тахалас. Бул экөө Манаска келишпейт экен. Анан биз болсо жанагы орустун окумуштугу бар, бул Крачковский. Крачковскийдин ушул чечмелегенин карадып, ал мындай деп жазып атат. Сколько мы погубили прежних поколений, и они воззвали, но не было это
временем бегства дейді. То есть бұл баяғы қачқын бегство қаша албады деген сөзге тиештүү деп атат да. Ана араб тілінде бұл мындай екен да. Бегствосы бұл закада, закадда, аддаға, закада аддаға. То есть бұдағы манасқа ешқандай тиешесі жоқ болып отады. Üçüncü бұл Валерия Порохова деген китебінде ал ошол переводчик белгилүү Кыргызстанга да келген. Ал мындай деп üçüncü аятты мындай чечмелеп атат. А сколько разных поколений мы погубили прежде них. В конце пути они взывали о пощаде, но было уже время, когда не могли спастись от наказания. Берде жанагы наказание деп чечмелеп атат да. Наказание деп. Наказанияны оқып көрсек, бұл мындай деп атат. Тарада лил уқубати дейді. Тарада лил уқубати дейді. То есть бұдағы манасқа ешқандай мындай тиешесі жоқ болып атат. Анан ушул кыргыздын окумуштууларын, ушул кыргыздын переводун бул Куранда мен ушул карап чыктым. Бул жерде переводчиктер биздин белгилүү переводчиктер экен. Абдушукур Исмаилов, Дүйшөн Абдылдаев, Садыбыкас Доолов, Садык Гавай дейт. Курандын маанилерин кыргызча котормосу дейт. Бұлар мындай деп перевод кылып атат да. Биз аларга чейин канчалаган муундарды жок кылдык. Алар жалбырашты дейт. Бирок калкаланчу убакыт эмес эле дейт. Берде калкаланчу деген бул навсиги дафан дейт. Навсиги дафан. Қалқаланчу деген ошол переводу бар екен. Уақыт деген бұл заман. Заман бұл уақыт. То есть кыргыздыкына окшошуп кетет да ошол эменеки арабтардын тили дагы. Уақыт деген да. То есть берде дагы манаска тиешеси жок. Эми ошо манас деген сөз жөнүндө сиз дагы бир нече алымдардан менен талкуу кылдыңыз. Да, ооба талкуу кылдык. Анан биз болсо мен сурадым, жанагы орустун сөздүгү бар, кыргыздын сөздүгү бар. Ошол ар бир сөздүн мааниси кандай деп. Арабта барбы десем, бар деди. Хорошо. Эң баягы эң мындай туура дегениңер бар ошондой жанагы туура чечмелеген сөздүк десем, о бар дейт. Бул кандай кайсы жерден тапсак болот деп ошону истедик. Анан бул Лисан аль-Араб деген эме бар экен, 20 том турган сөздүк. Арабтын ар бир сөзүн чечмелеген. Арабтын ар бир сөзүн, ошонун ичинде Курандын дагы сөздөрүн чечмелеген Лисан аль-Араб. Автору болсо Ибн Манзур экен. Ибн Манзур бул 20 томдон турат экен өзү. Бардык арабтар ошол туура деп далилдейт экен. Анан ошол мен бир доктор деген наам бар бир араб менен жолугуп, анан ошол экөөбүз ошол сөздүктөрдү, ошол Лисан аль-Арабты карап көрдүк. Бул 14-чү том экен. 832, по-моему, мен мына жерде жазып койдум элем, кайсы эмеде бар экен. 14-чү томда таптык да. Ал жерде айтат, мындай дейт. Манас деген мындай түз сөзү жок экен да. Бирок булар нас деген жанагы манды таштап, нас деген жерин алып, бул корин дейт.
ушул коринден биз чыгардык. Нас, нис, ниса ошонун бардыгын алып туруп, кандай сөздөр мүмкүн ошонун бардыгын чыгарыптыр. Анан бул сөздүктө ошондой жазылып турат. Бул биздин Мухаммад пайгамбар саллаллаху вассалам учурунда Курейшин тилдер булар пайдаланбапыр. Анткени бул сөз жок экен. Бул сөз Аль-Анбат деген эл болгон, коом болгон экен. Ошол Аравияда жашапыр. Бул көбүнчө Иорданияда жашапыр, анан жанагы Сирияда, Шамда жашапыр. И южный эмеден, ошол Иорданияга жакын южный Саудовский Аравияда эл жашапыр. Анан мен ошол элди изилдеп чыктым. Бул эл Батыя деп коет экен. Аль-Анбат, Батыя. Столицасы бул 169 жылы, по-моему, ошол Иорданияда Петра деген шаар куруптур. Шаар болсо бул таштын жана тоону тешип ошол жерден үй кылышыптыр да булар. Ошол столицасы ошол жерде экен. Бир 20 миңдей ошол эмелер жашачу экен ошол жерде. Анан булар 4-чү кылымда булар жөнүндө маалымат бар экен. Бул Иса пайгамбар төрөлгөнчө эме бар экен. Анан анан кийин 3-чү ошол 4-чү кылым Иса пайгамбардан кийин, то есть биздин заманга чейин 4-чү кылымда булар жөнүндө ошондой эме бар экен да, маалымат, тарыхый маалымат. Анан булар ошол 4-чү кылымды ошо биздин кылымдын башы, ошонон кийин булар жөнүндө эч кандай маалымат жок. Булар ар кандай версиялары бар экен. Ушул Византия менен сиңишип кетти деген версиясы бар экен. Римдиктер менен ушу бирге болуп калды деген версиясы бар экен. Кээ бирлери жок, арабтар менен кошулуп кеткен деген эмеси бар экен. Но бирок бул эл жөнүндө маалымат жок. Анан экинчиде ушул заманда, жана Куран берилген заманда, Мухаммад саллаллаху вассаламдын заманында Курейш элинин мындай сөзү жок экен. Манас деген сөзү жок. Даже могул мындай пайдаланбапыр бул сөздү. Бул сөздү пайдаланбапыр, андай сөздү билбептир. Эмени байланыштырат ушул эл менен жана Аль-Анбат. Бирок Аль-Анбат 4-чү кылымда алар жок болуптур. Бул Куран болсо 640-жылы баштап 663-жылга чейин берилген. Ошондо 23 жылдын ичинде берилген. Бул Алла болсо кимге кайрылып атат? Курейш элине кайрылып атат. Мухаммад саллаллаху алейхи ошол пайгамбар кайрылып атат. Ушул Сад сүрөсү. Сад сүрөсү бардык сүрөлөрдө. Негизи бул Сад деген тамгадагы буну эч ким маанисин бир эле Кудай билет. Бул эме тамга да, бул тамга. Мисалы алиф, лам деген эле ушул эмеле тамгалар кетет. Bunun значениясын чечмелейт бизде алымдар. Бирок мындай андай сөздүк жок да, бул бир эле эме тамга да, бир тамга. Анан ошол жерде кызыгы, эгерде арабтарга берген учурда аларда мындай сөз жок болсо, алар колдонбосо, бул келген сөз болот да, башка элден келген сөз болуп атат. Анан
араб достор менен, таныштар менен, жана мындай алымдар менен сүйлөшүп көрдүм. Силер ушул кандай, эмне үчүн силер ушул бул араб тили деп, арабтын сөзү деп кандай далилдер десем, алар анан чечмелеп атат. Биринчи дейт, бул араб тилинде берген дейт, Куранды. Ооба туура. Бирок араб тилинде манас деген сөз жок болуп атпайбы? Экинчи, ал айтып атат, мынау жерге баары тийиштүү дейт, ошол эмеге араб эмелерге тийиштүү дейт. Мен айттым, бул аттарда бар да. Мисалы Дауд өзү араб эмес да. Зулкарнайн бу дагы араб эмес да. Ошондой эмелер башка эмелердин, элдердин келген ошол тили болуп атпайбы? И аттары да болуп атпайбы? Анан үчүнчү алар айтат, жанагы өзүнүн оюн айтып атат. Үчүнчү дейт, бул жанагы аль-анбат болсо да, бул аларда ошондой сөз бар эле, ошон үчүн алар арабтар, ошон үчүн бул араб тили дейт. Мен айтып атам, бул арабты азыр изилдеп көрдүм. Силер изилдедиңерби? Алар изилдеген жок. Мен өзүм изилдеп көрдүм. Булар 4-чү кылымдан эч кандай баягы маалыматтар жок бул жөнүндө. Анан ошондой эметсек, алар да таң калып атат, бирок арабтын немеси менен мындай окшоштуруп атат да. Анан үчүнчү ошол баягы эме деп айтып атат, бул коринден чыгат дейт да. Корини болсо настан алган да. Манас, мандан албайт, настан алат. Мен айтып атам, жок. Мисалы, ман бул немис тилинде да бар, башка да, бул основной корень, бул адам. Адам, ман дейт. Ман, адам. Корени бул алыш керек. Мен да. Да. Ошолор, бул корень ушул, нас эмес. Именно ман. Андай жок. Булар настан алып атат, мындай окшоштурупчу. Анан ошон үчүн бул манаска туура тийиштүү. Дагы бир нерсени айтып кетейин. Мынау жерде окуганда мындай болот экен да, туурасы. Вот. Сиздин өзүңүздүн версия переводуңузду жазатыңыздар. Да. Перевод ошол эле. Булар баардыгы эле туура которгон. Просто манас деген сөздү алып салган. Да. Биз аларга чейинки канчалаган муундарды жок кылдык. Бул туура баардык жерде эле, орустардын деле переводунда, кыргыздардын деле, казактын переводунда карап көрдүм. Алардыкы деле ошондой. Алар жалбырашты. Адагы туура. Ооба, жанагы жалбырашты качан жалбырашты. Алар жалбырашты. Биз жалбырашты, бирок алга жардам берген жок. Биз аларга манасты жибергенде дейт. Аларга манасты жибергенде кеч болуп калды. Кеч болуп калды, убакыт жок болуп калды. Мына жерде убакыт эмес эле, калканачу баардыгы туура айтып атат. Бирок эмне менен ушул эметип атат да, манасты жибергенде дейт. Эми азыр биз мен дагы бир изилдөө жүргүздүм. Ошол мынау манас, бул Куранды болсо, Алла болсо 7-чи кылымдын ортосунда берип атат. Биз болсо ушул биздин манас качан болгон? Биздин ошол эмеге чейин азыр бир эле манасты табып атабыз. Бул Абылгазы деген Хивадагы хан болгон экен.
Бұл Шибани Чингис хандын Шибани тұқымының жанағы түс тұқымы деп қойып, прямой потомок та. Түс насили деп айтсақ болады да, бұл жанағы Чингис хандын Жучи хандын Шейбан деген баласы болады, ошонун насилдеринен. Ошол болсо жанагы эмеси бар экен да, жанагы жазган эмне деп койсак аны тарых китеби бар экен да. Ошол тарых китебинде ал мындай деп жазып атат. Ошол Огус хан дейт, ал Огус хан дейт, төрөлгөндө 3 күн апасынын эмчегин эмбей койду дейт. Апасынын эмчегин эмбей, түшүндө апасына келип атты дейт. Апа, сен болсо башка кудайларга сыйынба. Бир эле Кудайга, бир эле Аллага сыйын. Эгерде андай сен башка кудайларга сыйынсаң, мен сенин эмчегиңи эмбейм, анан көрсө өлүп калам дейт. Анан bir gün түш көрөт, 2 күн түш көрөт, анан 3-чү баласына да айтат, өзү дагы ушул бир эле жалгыз Кудай деп сыйына баштайт. Анан ошол Өгүз хан кийин жана 2-3 аял алат, ошо бир аялы дагы абдан жакшы көрөт, а дагы ошол жалгыз Алланы кабыл алган. Анан тигил атасы Карахан болгон. Карахан атасы аны өлтүрөйүн деп аракет кылат. Анткени улуу баласын жанагы хандыкка коюп, буну өлтүрөйүн деген аракет кылганда, анан жанагы аял айтып коюп, имандуу аял десем болот, айтып коюп, анан Огус хан качып кетип, анан бир нече убакыттан кийин ошо Карахандын ордуна хан болот. Хан болуп, анан ошол бул 2002-жылдан баштап 73 жыл ошол хандыкты такта отурат. Ошол учурда булар ошол Энесай, Тяньшан, ошо Азиядан чыгып, Кытайды басып алып, кийин Шамды басып алып, Сирияны, кийин Арабияны полностью басып алып, жана Палестина, Мисир, ошолордун бардыгын басып алып, анан мына Индия, анан берки Европага чейин, Кавказ, ошонун бардыгы ошол Алла болсо ошол эмеге жардам берет. Өгүз ханга. Ал болсо ошо бардыгын басып алып, анан 174-жылы каза болот. Бул болсо жанагы эменин Абылгази хандын жазмасы Кытайдын жазуучулары дагы, тарыхчылар дагы колдоп берет. Анан мен болсо ошол картаны таптым, эмкеде бул тарых болот, аны болсо ошол кайсы жерден Птолемей деген 140-жылы приблизительно деп коет, ошол учурда бир карта түзүп, аны болсо ал элди Скифы деп коюптур. Скифы деп коюптур, и ошолордун владение скифов деп. Аны болсо мындай тарых жөнүндө уже китеп өзүңүз билесиз, китеп жаздык. Аны болсо башка учурда айтып берели. Анан ошол Куранда 3 ага чейин 3 болчу, бул 4-чү десем жаңылышпайм. Ошол сур эмелер бар да, суралар. Мисалы Иса пайгамбар төрөлгөндө, апасы абдан кыйналганда өзү төрөп, анан ошол баласы кичинекейинен баштап сүйлөй баштаган.
ошол Иса пайгамбар төрөлгөндө эле сүйлөй баштаган да. Мисалы жана айтып кетсек, ал болсо апасы күйөө жок болчу. Анан эми кантип барам деп ошо кыйналып турганда ошо баласы айтат: "Сен бар" дейт, "Сен сүйлөшпө" дейт. "Мага айт, шылтап кой, мен сүйлөйм" дейт. Анан ошол апасы ошо баласын апарганда сурайт: "Ай, Мариям, сен болсо ушул жакшы эле элден чыктың эле, бирок сен күйөө жок кантип төрөдүң" деп. Анан ал айтат: "Ошо баламан сурагылачы" дейт. Анан өзү сүйлөбөйт, баласын көрсөтөт. Тигилер айтат: "Кантип кичинекей төрөлгөн баланы сурайлы" деп. Анан ошо бала сүйлөй баштайт: "Иса пайгамбар. Мен болсо ошо төрөлгөндөн баштап пайгамбар болом. Өлгөнчөгө мен пайгамбар болом" деп. Туура жашайм, байрамчылыгымды ошол жүргүзөм деп. Бул бир. Экинчиси Юсуф деген сура бар. Юсуф деген сурада Юсуф болсо фараондун бир чоң кызматкерлерине келип кызмат кылат. Анан аялы аны жактырып калып, ошол кызматчынын эшигин жаап, анан тигил Юсуфту кыйнай баштайт. Анан Юсуф качса, артынан көйнөгүн кармаганда көйнөгү артынан айрылып калат. Бул жерде күйөө келип калат, ошол фараондун кызматчысы. Анан ал келип туруп көрүп калган, эмне болду десе, анан айтат: "Ушундай болду" десе, "Далил барбы" десе, тигил Юсуф айтат: "Жок, менде далил жок" дейт. "Бирок кичинекей бала бар" дейт. "Ошону чакырсаңар апасын" дейт, "бала менен келсин" деп. Анан баласы менен келет. Анан ошол жерде баласы айтып берет: "Эгерде карасаң" дейт, "эгерде көйнөгү астынан айрылса, анда Юсуф күнөөлүү" дейт. "Эгерде артынан айрылса" дейт, "анда аялың күнөөлүү" дейт. Анан Юсуфтун көйнөгүн караса, арт жагынан айрылган экен. То есть бул экинчи Куранда берилген маалымат болчу. Үчүнчү, азыр суранын 84 же 86 сурасы бар. Ал жерде дагы бир фараон чоң от кылып, баягы атка жанагы окшоштуруп чоң от кылып, анан айткан: "Ким бир эле ушул мусулман болсо, ал баягы эмеге кетесиңер. Бир Кудайды эметсеңер, мени Кудай деп айтпасаңар, баардыгыңар отко кетесиңер" деп. Анан бир аял болсо, ушул кичинекей бала менен барса, анан баласы айтат: "Апа, бул бизге рай" дейт. "Ошон үчүн кете берели" дейт. Төртүнчү ушул Огузхан болот. Эми Огузхан бул баягы адамдын аты эмес. Огузхан, өзүңөр билесиңер, Огузхан бул жанагы журттун ханы деп койгон. Хан Огузов. Элдин аты. Элдин аты. Бул адамдын аты эмес. Буну болсо Кытайдын тарыхчылары, жазуучулары эме деп чыккан: Моде хан деп. Моде хан бул ат эмес. Анткени ушул былтыркы 20-жылы апрелде орустун окумуштуулары бир жанагы ташты окуп чыгып, ал ташта мындай деп жазма окуп чыкты да, орусчасы мындай экен: "Я моде кыргыз. Я родом моде кыргыз" деп. Родом кыргыз деп. То есть эме я ошо моде бул род болуп атат. Из рода я из рода моде кыргыз дейт. То есть род моде болгон, ошонун кыргызымын деп чечмелеп чыкты. Бул түптүз кыргызга да тийиштүү. Буну эмкиде мен жанагы сүрөтү менен таштын эмесин чечмелеген бар деген көрсөтүп берем.
Анан Кытайындагы эмеске Маодунь деп койгон да, Маодунь, Манасты Маодунь деп койгон. Анан ошол мен болсо ошол Кыргыздын дагы ошол бүгүн келатып, алдагы жанагы центральный мечетке кайрылдым. Актан дагы ошол казынын ошо орун басары бар экен, ага да ошону айтып бердим. Анан сурандым. Ошол муфтияттан ошол бир казыр мен койгон маселени ошону бир изилдесеңер. Оба, бул мен түшүнүп атам, казыр биздин мусулман муфтиятты дагы кыйын буларга. Эмне үчүн дегенде, ага чейин мен айтып атпайм, жана 3-4 араб менен сүйлөшсөм, 4 тең биринчи эме деген бул арабтын тили деген. Анан мен баягы жанагы Лисан аль арабты карагандан кийин көп ойлонуп калды. Бирөө айтты, мен кошулам дейт. Ошол берде возможно это Манас кыргыз дейт. Бирок айтканга мен азыр аны телевиденияга чакырдым. Жүргүлө элдин астында ошол айтып бересиңер. Ал айтат, мен бир жерде ошол жерде иштейм дейт. Анан мага көп суроолор болот дейт. Эмне үчүн сен ошентип айттың? Анан көп мындай эме болуп калат, ошону кечирип койгула, мен барбай эле коеюн студияга деп койду да. Эми аны да түшүнсө болот. Бул жанагы Курандын немеси, бул эң консервативный эме десе туура болот да, потому что эми ар бирөө эле келип эле бир жаңы бирдекени айта берсе, бул туура эмес. Бирок экинчиден ушул Алла болсо бардыгыбызды айтып атат. Ищите истину дейт. Ищите, ушул туураны тапкыла дейт. Мынау жерде мисалы кыргыз эли айтат, пайгамбар Манас атабыз колдосун деп. Эмне үчүн айтып атат? Көп түшүнбөй айтып атат, атабыз колдосун, чоң аталарыбыз колдосун, там урубуз колдосун. Бул туура эмес. Шарият боюнча туура эмес. Анткени шарият боюнча ошол акыр заман болгондо Алла болсо ар бирөөнүн таразасын көрүп, анан кээ-бирлердин таразасы ошол кем болсо, ошол тозокко бара турган болсо, анан ошол элдин арасынан чыккан жакшы бир пайгамбарлар болсо, элчилери болсо, элчилер ошол өз элинин кээ бир адамдарына ошол Аллага кайрылып, ошону тозоктон куткар деп сураганга мүмкүнчүлүк болот экен. Мисалы, ушул эле буйруса, Кудай кааласа, ошол Манасыбыз бардыгыбыз ушундай эле ойго келсек, анткени башка ой болушу мүмкүн эмес. Анткени өз арабтар жанагы сөздүгүндө жазып атат. Kur'an berilip atkanda, Kureyş eli al sözdü bilbeçin. Bunday bolğun emes. Gişe emes. Atı kapsa söz anday bolğun emes. Alar түшүнүксүз болгон аларга. Бул кимге таандык? Карап көргүлө, интернеттен карагыла, китептерден карагыла. Türk elinden жалгыз кыргызга таандык. Türk elinden жалгыз кыргызга таандык ат. Бу дагы еще жанагы эмелерге дагы бар, жанагы немис элине дагы ошо алар да анча-мынча жана Норвегия немистер. Но биз дагы айтып атабыз, алар дагы ушул деген бул немистер да бар да. Бул ошол бул дагы история кетет, дагы кийин айтып беребиз. Анткени ал жөндө жакшы Бекбалаев жазат, Мурат Аджи жазат. Ошол Европага ошол 3-кылымдан баштап 5-кылымга чейин ошол Энес айдан, Алтайдан көп эл кеткен. Европага ошол эле учурда Турцияга, Византийский империяга кеткен, жана башка жакка кеткен.
Ошон үчүн мен оюмча бул жерде мен баягы жөнөкөй сөздү эми маселе мындай да, Зотбек Шерович, бирде Куранда так эсе биз Манасты жөнөткөндө деп айтылып атат. Манас бул Хина Манас деп атат да, ошо жиберди эле дейт. Жибергенде деп атат да. Анан Манас деген сөз кишинин ысымы так жазылып турат. Жазылып турат да. Демек, бүгүнкү күндө биз эмес, Манас бул жерде бар экени далилдүү Куранда бар турат. Бирок ошону бул котормолордо дагы, арабтар өздөрү дагы бул сөздү белгилебей эле, котормолордо дагы бул сөз калып кетип атат да. Ошондой. Мен жана айтпадым, Манасты которбойт. Алар болсо насты окшоштуруп алып эле, насты корин дейт. Нас эмес корин, корин ман болот, ман, адам, ман. Булар насты колуп алып, настан нас, низ, ошого окшоштуруп эле кандай сөз болушу мүмкүн, ошолордун бардыгын эле ошолду которуп атат. Өздөрү бирок жазып атат, өздөрү жазып атат. Бул тил Куранды келтирип аткан Алла. Нас деген эме сөз. Жок, нас эмес, Манас деген. Манас деген сөз Куранды келтирип аткан арабтар, Курейшиттер, ошонун ичинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мухаммад билген эмес дейт. Колдонгон эмес. Колдонгон эмес дейт. Колдонгон эмес болсо, бул башка элден келген сөз. Бул же ат. Ошон үчүн бу жерде башка сөз, бул тигилер айтып атпайбы, бул жанагы бардыгы сөзү арабча дейт. Арабча хорошо. Но Зулкарнайн бул арабпы? Жок, араб эмес. Бирок анда келтирип атат да. Бул башка элден келген жанагы Алланын эмеси болуп атат да. Анан ошондо кандай туура жана переводу болот. Тура чечмедей эле. Бу жерде мындай деп болот да. Биз аларга чейин канчалаган муундарды жок кылдык дейт. Кам ахлахна мин qablihim min karnin deydi. Fanadau wala tahina Manas deydi. Ошондо мындай деп туурасы мындай болот да. Алар жалбырашты дейт. Жалбырашты дейт. Бирок бул алар качып кутулган жок, бизден Манас барганда дейт. Бизден Манас барганда дейт. Биз качып кутулган жок, бизден Манас барганда. Да. Туурасы ошол болот. Бизден Манас барганда. Анткени историяда ошол айтып атпайм, жана төрөлгөндө эле ошол эме мусулман болгон экен. Ошол барып туруп Аравияны дагы, ошонун ичинде Курейшиттарды да бардыгын баш ийдирип ошол баягы келген кайта ошол бир Кудайга чакырган да. Да, Кудай жардам берген ага. Кудай ага жардам берген. Жолун ачкан. Атайын мунулардын бардыгын туура эмес, ошол учурда Курейшит дагы, башка эл дагы ошол жерде жашаган, Шам беркемелер дагы ошол мусулман болбогон. Ошон болбогон үчүн Алла болсо буларды барын жиберип атат, айтып атат, канча биз эмени коомду жоготтук дейт. Алар болсо силер дагы эле каршы эметип атасыңар деп, анын ылдыйкы жагына эмени Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарды көрсөтүп атат. Мынакей буну болсо дагы ушу укпай атасыңар дейт да. Ага чейин канча талкаладык дейт. Силер качып кутулган жоксуңар, биз Манасты жибергенде дейт. Качып кутулган жоксуңар дейт. Биз Манасты жибергенде дейт. Манас болсо ошол жанагы тарыхта бар. Ошол аны айтып атпаймынбы, жанагы жана Огуз деп. Огуз, да, хан Огузов. Но бирок адамдын аты эмес, ошол Огуздардын ханы дейт.
Кыргыздар аны болсо манас деп атат. Сиз айткан жанагы Өгүз хан жөнүндө дагы эмне үчүн кыргыздарды башка элдер өгүздөр деп айткан, жана тарыхта Ашкузай, Ишкуза ошентип айтылган жөнүндө дагы маалыматтар мен жакын арада ушу байыркы доордогу кыргыздардын генетикалык тарыхы деген китебимде жазып чыккан. Бул жөнүндө дагы кийинки берүүлөрдө дагы айтып беребиз. Анда эмесе бүгүнкү ушул теманы жалпылап айта кетсек, чындыгында эле Манас деген сөз адамдын ысымы бул Куранда, Ыйык Куран китебинде жазылган, жана бүгүн бизге Зоотбек Чороевич өзүнүн ушул Могул сүрөдөгү 3-аяттын котормосунун версиясын берди. Ошол Манас деген атты кошуп да, анткени себеби буга чейинки котормолордо Манас деген сөз мындай четтетилип эле, анысы жок эле которулуп калган экен. Ошондуктан албетте бул сиз бүгүн мындай көптөгөн аалымдарга, бир эле Кыргызстандын аалымдарына эмес, дүйнөлүк аалымдарга чоң мындай жем таштады деп айтсаңыз болот да, анткени себеби бул Кудай Тааламдан келген, бул дагы жөндөн жөн сиз бул нерсени байкап калган жоксуз да. Мен мисалы бизде Кыргызстандын тарыхында, деги эле дүйнөлүк тарыхта мындай ачылыш, албетте Курандын ачылыштары, кереметтери күндөн күнгө, жылдан жылга жаңы ачылыштар болуп атат. Аны ар бир аалымдар өзүнүн деңгээлине жараша баягы мындай берип атат да маалыматтарды. Анан бул маалымат өтө кыргыздар үчүн бул зор мааниге ээ деп айтсак болот. Анткени себеби Куранда ушу Манас атабызды Кудай Таалам жөнөткөн инсан катары, Кудай Таалам жөнөткөн инсан катары ушул эгерде туура баягы переводун, котормосун карай турган болсок, мунун тегерегинде көптөгөн аалымдар дагы өздөрүнүн комментариясын берет деген ойдобуз. Бизде албетте авторитеттүү аалымдар дагы бар, бирок баардык аалымдар эле буга бир мындай кеселүү айтканга мындай духу дейбизби, жетпей жатат деп айтсак болот. Бирок албетте мындай нерселерди которуп айтууга комплекстүү көз караш менен жасоо керек. Бирок мен сиздин версияңызга, переводко, ушу котормоңузга толук тарыхчы, тарых изилдөөчү катары мен дагы ынандым деп айтсам болот. Эмне дегенде, анткени себеби ушул Могул китепте дагы байыркы доордогу кыргыздардын генетикалык тарыхы деген китепте бүгүнкү дүйнөлүк илим, генетика илими дагы кыргыздардын аднанит арабтары менен жана кыргыздардын ашкенази еврейлери менен генетикалык байланышын так эсе берип атат да. Курейш уруусу дагы ушу кыргыздар менен ушул 4,5 жылда бир атадан тараган эл экенин. 4,5 миң жыл мурун. Анан кыргыздарда негедир маселен кыргыздарда ушул мисалы ошол Ибрахим пайгамбарга чейинки пайгамбарларда болгон да, ошол пайгамбарлар негедир кыргыздардын бул эпосторунда көп айтылат да. Маселен мен бир эле айта кетким келет. Ушу Куранда дагы, Ыйык Куранда, бетке Тоорат китептеринде кездешип жүргөн Кыдыр алейхиссалам деп айтабыз. Бирок биздин ата-бабалар
жолдошуң Кыдыр болсун деп ар дайым бата беришкен да. Бул инсан, бул мындайча айтканда, сиз дагы айтып кетсеңиз, бул Кыдыр алейхиссалам бул пайгамбар дагы эмес. Бул кандай десек, периште дагы эмес, бирок периште ушу адам катарында келген периштелердин катарына кирсек болот, туурабы? Бул эми ал жөнүндө сурап калдыңыз. Айтсам мындай болгондо, Муса пайгамбар бир жолу кетип баратса, ошол бир киши жолугат. Киши жолугат, анан адам как баратасың деп, Алла айтат, бияка баратам. Мен кошулуп барсам болобу дейт Муса пайгамбар. Анан ал айтат, жок, сен мага кошула албайсың, анткени сен чыдабайсың дейт. Сен аны сурай бересиң, мени кыйнай бересиң дейт. Жок, мен сөз берем дейт. Анан макул деп кошулуп ээрчи баштайт. Анан ээрчип баратып, анан бир жерге барганда бир баланы бычак менен сайып өлтүрүп коет. Алдагы адам. Анан бул айтат, сен мындай кандай адамсың сен ушундай? Мыкач турбайсың сен? Ушинтип эметтиң, күнөөсүз эле бир кишини өлтүрдүң деп. Анан тигил айтат, мен сурабадым элем, сен баягы сүйлөбөйм деп келгенче айтпадың белең десе, кечирип кой дейт, кечирип кой. Анан бир жерден кетип баратып, анан бир тамды өрттөп берет. Анан ал айтат, сен мындай туура эмес адам турбайсыңбы сен? Кандай ошо кишидин ушундай кылдың депчи. Анан айтат, сен сөз бербедиң белең мага сүйлөбөйм барганча деп. Анан кечирип койду. Анан бир жерге барганда дагы бир кайык туруп, кайыкты тешип салат, ал сууга чөгүп кетет. Анан бул дагы айтат, сен мындай кандай бирөөнүн кайыгын сен ушундай кыласың? Анан ошол жерден эми токто дейт, эми ушул сүйлөшели. Биринчиден жана баланы дейт, бул өскөндө, мындай чоңойгондо дейт, бул ата энесин кыйнап коймок дейт. Бул туура эмес жашамак, туура эмес Аллага каршы иштерди кылмак дейт. Ошон үчүн бул азыр жок болот, бунун ордуна Алла болсо башка бала берет, имандуу бала берет дейт. Ошон үчүн ушундай болду дейт. Анан экинчиси жанагы тамды өртөп жүрген ошол баласы, ошол балдары жетим калды дейт. Анан бирок аталары дейт, жана печканын ичинде ошол алтын каражаттарын даярдап койгон дейт. Мен ошону өрттөгөндөн кийин ошол жерден табып дейт, ошо менен жашайт дейт. Мындай таба албайт эле дейт. Үчүнчүсү жанагы ханы болсо, ошол жердеги хан болсо, баардык жанагы кайыктарды жанагы армиясын алып аткан, мунукун алып кетет. Бул жашаган эле ушу бир кайык болчу дейт. Эми тешип койдук, бул суудун астына жатат, тигилер кетип калгандан кийин дейт хандын. Анан ошон үчүн тигил кайта балыкчы ошону кайыгын алып алат, табып алат, ошо бойдон жашайт деп. Адан кечирим сурайт. Ошон үчүн ошол Кыдыр деп атканы, ошондой бул Алла болсо эмеге бергенде, мисалы эме Ибрахим пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллама, ал болгондо 3 периште келет. Бирок адамдын келбетине кийингени таптаза, капкара бир жакшы бир кийимдер менен келет. Анан Ибрахим саллаллаху алейхи ва саллама мындай чочулайт. Ошол пустыняда эле ушундай элдер өзү кебете татынакай, ошол таптаза. Анан бирок ошол жерден мындай өзүнүн дагы сөздөрүн айтат да, ал баягы тарыхтан токтоп калайын ошол жерден. Адам болсо ошо периштелерди жибергенде адамдын келбетин келиштирип, адамдар чочубасын деп. Ошондой болот да. Анан ошон үчүн Кыдыр деп атканы, Кыдыр колдойт. Ошол ар бир пенденин өзүнүн бир кыдырлары болот. Ар бир пенде бар. Мисалы, пенде төрөлөрдүн астында 40 күн болгондо эле Алла болсо периштелерди жиберип, анын тагдырын жазып коет.
канча жашайт? Вот кээ бирлер бата кылганда сурайбыз. О Алла, ошону көп жашаттыра көр депчи. Алла уже жазып койду, аны эмне сурайсың? Алла жазып койду. Bir saatte көп жашабайт, bir saatte аз жашабайт. Вот көбү коркондон, шайтандан. Көбү эле коркот. Ой, мен бирдекеде эле коркуп кетет. Бул Алла айтат, менен коркку да адам, менен башка эч кимден коркпогула деп. Ошон үчүн бу жерде пенделер эметкенде ошол туура ошону түшүнүш керек да. Мен ошо Кыдыр эмеге ушул пайгамбарга сиз ошо түшүндүрүп бердиңиз, Кыдыр алейхиссалам деп. Ошол маселен Сагынбай Орозбактын вариантында дагы ушу Манас төрөлөрдө Манастын атасына Кыдыр алейхиссалам келип, мен Кыдыр алейхиссаламмын деп айтканы бар да. Ошол сенин балаң болот, бул деген ушундай батыр эл башкаруучу чоң миссия менен бул дүйнөгө келет деген маалыматты берип кетип атат да. Бул дагы эми кыргыздарда бул илгертеден келе жаткан, мындайча айтканда, салт, ошол информация. Жок, бул салт эмес. Бул Алланын мыйзамы боюнча, шариаты боюнча, Кураны боюнча, жана китептери боюнча Алла болсо бирдеке адамга 3 формадан көрүнөт. Биринчи, адам уктап атканда түшүнө кирет. Экинчи, Алла болсо бирөөдү, азыр Мухаммед пайгамбардан кийин саллаллаху алейхи вассалам, башка пайгамбар жок, ага чейин бирөөнүн бирдеке деп өзгөчө мына башчылар ошонун эмелерине пайгамбарды жиберип туруп, пайгамбарды айтат, сен барып ушундай деп айт деп. Мисалы, биринчи жанагы Муса пайгамбар менен саллаллаху алейхи вассалам Алла эң негизги биринчи ошол сүйлөшкөндө Тур тоосунда Алла айтат, сен мен элчим бол, фараонго бар дейт. Алла айтат, мен жакшы сүйлөй албайм дейт. Сүйлөй албасаң, жанагы эмени Харун деген менин иним бар дейт. Ошону кошуп бербейсиң дейт. Анан Алла макул болуп экөөн элчи катары эмеге жиберет. Бул аны пророк деп коет. Пайгамбар. Элчи катары, анан кийин барып турганда Алла айтат, фараон мени ошол жерден Фираун деп коет да арабтар. Мени өлтүрүп койбой десе, Муса пайгамбар ошентип коркуп айтканда Алла айтат, мен жанында турам, коркпа эчтекеден. То есть бул жерде ошол элчи катары жиберет да, элчи. Бирөөдү тандап, анан сен ушинтип айтасың деп. Ошол жана Кыдыр деп атканы мүмкүн бу жерде жанагы периште катары мүмкүн жиберди. Мүмкүн бирөөдү адамды жанагы как элчи катары да жибериши мүмкүн. Здесь эки вариант болушу мүмкүн. Анан бул мен ойлойм, биздин жалпы эле Кыргызстандагы ушу ойлонуп аткан, ушуга мен ойлойм, ушу биз белгилеп өттүк, Сат сүрөсүнүн 3-аятын эле окуса, ошол жерде араб тилин билген болсо, ал жерде так эселе жазылып турат. Ошондуктан бул багы мындан ары биздин манасчылар дагы, ошо Куран изилдөөчүлөр дагы бул маселеге дагы бир токтолуп кетсе болот. Бирок ошол эле убакта мен сиздин бүгүнкү күндө ошо берген түшүндүрмөңүзгө толук ынандым деп айтсам болот. Мен 3 ирет айтып атам бүгүнкү убакта. Туура. Анан урматтуу теле көрүүчүлөр, ушу менен бүгүнкү берүүнү биз соңуна жеттик. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар.